Кыргызстанда акыркы жылдарда бир топ өзгөрүүлөр болуп, ага жараша ар кайсы кесиптин ээлери чыга баштады. Мисалы, интернеттин кенен жайылуусу менен IT тармагындагы адистер азыр жетишсиз болуп турат жана аларга талап күч. Бүгүн биз ачык талкууда Кыргызстандагы жогорку талапка ээ болгон кесиптер жана эң көп маяна алган кесиптер тууралуу, жалпысынан алганда жаштар кесип тандоону билеби? Мына ушул тууралуу ачык талкуулайбыз. Анда эмесе жарым саат бою биз менен бирге болуңуздар. Эгерде логикага салып карай турган болсок, жаштардын туура кесип тандоосу өздөрү үчүн дагы, мамлекет үчүн дагы чоң жеңиш деп айта алабыз. Андыктан бүгүн биз талкууга атайын мамлекеттик органдардын өкүлдөрүн жана басымдуу бөлүгү жаштарды чакырып алганбыз. Анда эмесе азыр алгач эле суроону жалпыңыздарга берели. Деги эле бизде азыр жаштар туура кесип тандай алабы? Бул тууралуу алардын билими барбы? Негизи мисалы үчүн азыркы же мурунку деп мен так кесе бөлө албайм. Бирок баары бир окуучунун кесип тандоодо баланы жөндөмүнө сөзсүз көңүл буруп, ошол эле ата эне жана мектеп мунун туура кесип тандоосуна бир багыт бериш керек. Бул баардык жерде толук кандуу ишке ашат деп мен айта албайм. Балким дагы деле жана окуучулар кесип тандоодо жаңылыштык же болбосо кээ бир кесиптер модага айланган үчүн ошонун артынан ээрчип кеткен дагы учурлар жок эмес. Ошондуктан баары бир окуучу ал модасына карабай, өзүнүн жөндөмүнө, кызыгуусуна карап кесип тандаш керек деп ойлойм. Рахмат. Негизи биз ар бир эле талкуубузда атайын сурамжылоо кылып алабыз темага ылайыктуу. Бүгүн биз атайын окуучуларды бул жерге чакыргандыктан ушул жерден өздөрүнөн эле сурап алайлы. Сиздер азыр бүтүрүүчү окуучусуздар, анан кимиңиздер кайсы кесипти аркалайын деп атасыздар? Деги эле кесип тандоо боюнча ойлонуп көрдүңүздөрбү? Мен кесип тандадым. 9 класста тандаган болчумун. 21-кылым техниканын заманы болгондуктан мен ойлойм, IT программисттердин жана инженер-конструктордун мындай жакшы профессия деп. Бирок бизде Кыргызстанда андай инженер болгон үчүн условия жок болгондуктан бизде көп эле юристтик тандайт. Бирок юристтер Кыргызстанда аябай эле көп. Сиз негизи ушул азыр тандадым кесипти кайсыл жакка барып эмнени окушту билем деп айтып кетпедиңизби? Эгерде сөзүңүздөн байкай турган болсок, сиз каражатына, айлыгына карап тандапсыз, өзүңүздүн жөндөмүңүздү байкап көрдүңүзбү беле? Кызыгасызбы? Мисалы, ошол IT тармагы же болбосо программисттердин иши аябай мындай чыдамдуулукту талап кылган түйшүктүү иш болсо керек. Аябай ошондой түйшүктүү иш, бирок мен программист болом деп айта албайм. Анткени мен чынын айтсам, мен предприниматель болгум келет эле, чынымен элечи. Мен предприниматель болуп, өзүм бизнес ачып, Кыргызстандын үчүн өзүм салым кошом деп заводдорду ачып. Бирок азырынча ошол эң суроо талап күч болгон кесипти тандап турасыз, Башка сиздерде дагы барбы? Кандай кесипти тандадыңыздар эле? Мен азыркы учурда өзүмдө эки багытым бар. Бирөөсү таможня тапшыруу же МВДга тапшыруу. Биринчи таможня тапшыруу бул атамдын жолун жолдоп кетейин деп, экинчи себеп, экинчи багыты неге тандаган МВДни, анткени мен өзүм кызыгуум бар ал нерсеге, жана өзүм кичинекей кезимден даярданам, өзүмдүн физикалык тараптан жана мындай табып алдын ала билүү нерсе боюнча. Ушул кызыгууңуз бар экенин сиз кантип байкадыңыз же жакындарыңыз айттыбы сизге? Өзүм кандай десем, ушундай иштерге кызыгып, өзүмө аябай кызыктуу болчу да мындай окуяларчы. Ошого жараша өзүм дагы изилдеп, ал нерсени билүүгө аракет кылчумун да. Ошого жараша өзүм ушул кесипти тандоого тандайм да, ушул кесипти. Биздин ушул жерде жаштарыбыздын арасында мугалим болом дегендер барбы келечекте? Жок, Мынакей, урматтуу коноктор, баарыңыздар көрүп алдыңыздар. Анан кийин эгерде жаштардын сөзүнөн байкап көрө турган болсок, айрымдары атасынын жолун жолдоп, анан кээleri ушул суроо талапка күч экенин, ошон үчүн тандап атканын айтты да. Бирок сиздердин оюңуздар кандай? Булар туура эле тандап кетип атышабы же айрым жерден адашып калып атышабы? Мен биринчи нерсеге ыраазычылык билдирем, себеби мен акыркы 5 жылдан бери шаарларда эмес, алыскы аймактарда анча-мынча НПО барбаган, активисттер барбаган, жана Facebook'та баатырлар барбаган, чек арада жайгашкан айылдарга барып, кесип тандоо боюнча семинар, тренингтерди өтөм да. Анан бул азыркы учурдагы эң көйгөйлүү маселе мына ушул да.
кесип тандоо. Сиз суроо бербедиңизби? Азыркы жаштар, окуучулар кесип тандай алат. Мен сизге ишеничтүү толук түрдө айта алам. Ошол окуучулар менен иштеп жүргөн адам катары бизде 80%, эгер 90% эле болбосо, кесип тандаганы билишпейт. Себеп кесип тандаганы багыттаган мектепте өзү программа жок. Мектептин өзүндө жок. Мугалимдерде атайын кээ бир формалдуу гана, милдеттүү гана өтө турган ачык сабактар бар. Аны өтүш керек ал мугалим. Ошонун негизинде үстүрттөн гана өтүп кетпесе, көп жерлерде жок. Андан сырткары булар кесипти кантип тандайт деген суроо берсеңиз, кесип тандаганда биздин окуучулардын бардыгы 3-чү фактордун таасиринен кесип тандашат. Бизде өтө сонун факторлор бар. Биринчи фактор бул эң бир фундаменталдуу фактор бул ата-эне. Ата-эне тандайт, ата-эненин тандоосу менен бала ошол ата-эненин кыялы менен жашайт. Бир дагы ата-эне өзүнүн баласыны жаман болсун дебейт, бирок алар өзүнүн көз карашында, өзүнүн каалоосу менен, өзүнүн каалоосун өзүнүн баласына орусча айтканда таңуулайт же болбосо навязывать этет да. Экинчи фактор бул дос болот. Подружкалар болот. Кел досум, экөөбүз 11 жыл чогуу окуп атык, бир партада окутуп отуруп, кел экөөбүз эми юрист болобуз, чогуу иштейбиз, чогуу жашайбыз. Даже жада калса үй бүлөлүк турмушуна чейин пландаштырышат дагы. Анан мен мисалы үчүн кесипте юрист тандасам, жанымдагы классташым дагы Кудай буйрса юрист болот келечекте. Себеби менин факторумдун ичинде. Андан сырткары мугалим деген фактор бар. Таасир эткен бир агалары, эже карындаштары бар. Мына ошолордун таасири менен бүгүнкү күндө биздин окуучулар кесип тандашат. Мына бүгүнкү азыркы балдардын суроосунан деле көрсөңүз, көпчүлүгү бизде жанагындай кыйын айшаталар көп да. Аяш уулум тапшырып бер, бүткөндөн кийин мен бир звонок менен киргизип коем дегендерди менен тапшырышат. Же болбосо атасынын жолун жолдоюн деп тапшырат. Же болбосо сиз айткандай материалдык гана кызыкчылык үчүн. Азыркы жооп берген балдардын өзүнүн эле жообунан карап турсаңыз, бизде кесип деген өзү эмне экенин билбейбиз да. Мисалы үчүн предприниматель, ишкер деген кесип жок өзүчү. Бирок мен келечекте ишкер болгум келет, предприниматель болгум келет деген бул албетте адамдын баягы бул дагы бир тармак. Бирок ошону окуткан адистиктер башкача аталат да. Демек бизде балдарга, мектеп окуучусуларга балким 5-класстан баштап, балким 1-класстан баштап биз кесипке багыт бере турган программаларды киргизишибиз керек. Мынакей азыр сиз айтып кеткендей эле негизги маселе ушул биздин окуучуларыбыздын кесипти тандоосу бүтүп атканда мектепте. Анан билим берүү башкармалыгынан да конокторубуз келди эле. Сиздерге суроо да. Негизи айрыкча мына шаар жеринде, Ош шаарында мүмкүнчүлүк аябай көп. Жогорку окуу жайлардан атайын кесиптик окуу жайлар бар, орто кесиптик окуу жайлар. Ошолордон келип презентациялар өтүлөт кесипке багыт берүү боюнча. Андан сырткары ачык эшиктер күнү деген бар, университеттерге барып жеринде таанышуучу. Бирок мен муну баягы окуучуларга кесипке багыт берүүдөгү толук кандуу иш чара деп эсептебейм. Анткени көбү формалдуу түрдө өтүп калышы мүмкүн. Ошондуктан бул кесипке багыт берүү аракеттери мен мындай толук кандуу деп айта албайм. Бирок биз сөзсүз түрдө башкармалык катары бардык мугалимдерге окуучуларга багыт берүү боюнча түрдүү иш пландарды түзгөнбүз, аны артынан көзөмөлдөйбүз. Сөзүңүздүн арасында айтып кеттиңиз, ушу бүтүрүүчүлөр 11-класста аяктап атканда ар кайсы факультеттерден келип, университеттерден келип өздөрү маалыматты таратат деп, жана ошол учурларда алар биздин билишибиз боюнча ар бири өзүн болушунча рекламалап, пропагандалап, өздөрүнүн планын толтуруп, абитуриентти көбүрөөк алганга аракет кылышат да. Ошондо буларды эми өзү ар жакты же бер жакты тандай албай арасаат болуп турганда балким туура эмес жакка тартып кетет. Эгерде кайсы бир факультеттен келип бирөө өзүн аябай мактап, ушундай бизде ушунчалык баары жакшы десе, ал оюнан кайтып кетип башка кесипти тандап алып. Биз билгенден кесип бул адамды өмүр бою коштоп жүрүүчү, анан ошого жараша турмуш шарты деле түзүлүп калат да кээде. Рахмат. Биз жогоруда айтып кеткендей, баягы окуучу баары бир биякта ким кесиптештерибиз айтып кеткендей 5-класстан баштап, эми ортоңку класстардан баштап аныкталыш керек да. Бирок биз мисалы үчүн бир университетке мүмкүнчүлүк берип, экинчи университетке мүмкүнчүлүк бербей кое албайбыз да. Баарына келгенде, баарын өзүнө рекламалап алганга бирдей шарт түзүп беребиз да, анан окуучулардын өзүнүн тандоосуна. Бирок бизде азыр ошол 5-класстан же 6-класстан ошентип булардын оюн туруктуу кылып, жөндөмүн аныктап, мындай багыт берүү азырынча жок, Багыт жок деп айта албайм. Айрым баягы бул жерде деле системалуу эмес, бирок айрым бир бул жерде да адам фактору бир роль ойноп койгон учурлар бар. Эгер ал ата-энеси же болбосо мектептеги мугалим буларга жакшыраак багыт берсе,
ошо мугалимде да байланыштуу же болбосо ата энесине байланыштуу болуп калып атат. Жогоруда айтып кеткендей системалуу толук кандуу жүрүп кете элек. Анан биз мен ушул университеттер темасына улай да мага аябай жаккан суроо да булчу. Мен ушул университеттердин баягы профориентация азыр башталат, буюрса мына апрелден булар азыр даярданып атышат. Мен ушул баягы биздеги Кыргызстандагы саясий партиялардын шайлоочуларга чыккан үгүт иштерин мен айырмасын эч сезе албайм да. Себеби мен өзүм ошол бир канча үлкөн окуу жайлардын мен атын айтпайын, себеби баардыгы тааныш дос дегендей таарынып калышпасын, бирок алар билет өздөрү. Бир канча университеттердин ушул аймактардагы профориентациялык иш-чараларына катыштым. Ал кандай өтөт? Мен Өзгөндө бир иш-чарага катыштым. Өзгөндө 15 мектептен окуучулар чакыртты. Бир актовый зал толо, маданият үйүндө 400 окуучу катышкан. Анан ал жерде университеттин мырзасы өтөт. Иш-чара профориентация, кесипке багыт берип аталат. Университеттин мырзасы өтөт, мырза сынагы өтөт, жеңүүчүлөр аныкталат. Анан ошол Өзгөн районунан чыккан, ошол университетте иштеген мыкты мугалимдер сахнага чыгып сүйлөшөт. Мына биздин Өзгөндөн чыккан агайлар иштейт бизде дейт. Анан азыр бүгүнкү күндө профориентацияны ушинтип жүрөт университеттерде. Андан кийин профориентация кандай принципте жүрөт? Реклама кандай болот? Биринчи реклама бизде Ташиев бүткөн, бизде могул саясатчы бүткөн, бизде бул бүткөн деген реклама болот. Экинчи жалган реклама бар. Биздин жатаканалар эң жакшы. Wi-Fi бар, ысык суу бар деген реклама болот. Анан үчүнчүсү биздин дипломдор Россияга жарайт, Турцияга жарайт, же дагы бир элге жарайт дейт дагы. Анан эптеп студент, абитуриентти илип алса эле болду да. Бирок бир дагы адам, бир бала, мен бир да университетте көргөн жокмун. Барып энем мына галстук таккан кесиптер тыгылып кетти. Юрист, экономист жыйылып кетти. Мына кыздардын баардыгын ата энеси кыз балага эң ылайыктуу бул медик, ойгокуй врач болсоң жакшы, фармацевт болсоң жакшы деп атып, бүгүнкү күндө Кыргызстанда 30 миңден ашуун медсестра бар. Демек айтайын дегени университеттердин профориентациясы бул утопия. Бул трагедия да. Мен каалайт элем биздин университеттер чыныгы профориентация жүргүзсө депчи. Азыр анда биз жаштарыбыздан дагы сурап алайлы. Сиздерге дагы суроо. Негизи эле ушу профориентация деген нерсени уктуңуздар беле? Сиздерге келип бирөө айтты беле? Бизде мисалы профориентация өткөн, азыркы убакытта быйыл өтө элек. Бирок мурунку жылкы профориентация катышканбыз. Ал профориентация международныйдан келишкен да, ФМОдон. Кайсыдан? ФМО. Тактап айтып Международный отношения. Оштогу, Ошол жактан келип бизге мындай жакшы эле маалымат берип кетишти. Мындай өзүнө тарткан жок. Байкаган жоксуз? Жок, байкаган жокмун. Мындай так эле маалыматтарды берип, өзүңөргө жактырган кесипти тандагыла. Эгерде өзүңөргө жакса, бизге келиңиздер, биз силерге кеңеш беребиз деген сөздөр болду. Бирок такыр бизге келип окугула деген сөздөр чыккан жок да. Эгерде өзүңөр каалооңор менен, эгерде өзүңөр кызыксаңар гана келгиле деген. Ошол ушундай иш-чараларды өткөрүп келгенде орто кесиптик лицейден дагы келишеби сиздерге? 1-2 жолу келишкенби же келген эмеспи? Биздин мектепке келген эмес. Суроо сизге болсун. Сиздер дагы барып ошондой үгүт иштерин жүргүзүп өздөрүңүзгө чакырасыздарбы? Жаштарды. Саламатсыңарбы окуучулар. Негизиден бул кесип тандоо бул негизиден үй бүлөлүк бюджеттен башталат экен. Себеп дегенде бул үй бүлөлүк бюджеттен, себептен азыркы мезгилде кесиптерин тандайм. Мисалы үчүн мына жигит айтып атпайбы, мен юрист болом, милиция болом дейт. Негизиден бул контракттын көбөйүп кетти. Мисалы үчүн үй бүлөлүк бюджет ага контрактты төлөгөнгө чамасы келбейт. Бирок азыр ушул жерден сөзүңүзгө кыстырмай айтайын, ошол аймактарда, башка жерлерде мен өзүмдүн эле жеке чөйрөмдү ала турган болсом, ошол жалгыз уюн сатып болсо дагы баласын контрагы кымбат болсо дагы окутат да. Азыр жогоруда айтып кеткендей, ушу галстукчан бирөө болсо депчи. Мен да кошо кетсем болобу? Рахмат. Негизиден ошол сиздин сөзүңүзгө мен кошулам. Себеп дегенде жалгыз уюн сатып туруп юрист окуйт. Ошол эле юрист окуган бала, бул мисалы үчүн өзүбүздүн мына Кыргызстан мамлекетинде юристке азыр иш жок. Азыр бир көчөдөн бир 5 адамга жолуксаң, ошонун 4-өсү юристти бүткөн. Ошол эле юристти бүткөн адамдар мисалы үчүн Россияга барып стройкаларда иштеп келип атат. Юрист деген документ аяктап өтпөй атат. Ошол эле юрист деген высший жогорку билим менен келип, биздин кесиптик окуу жайларга кыска мөөнөттө контракт төлөп, электрогазосварщик деп 3 айлык мөөнөттө окуп атат. Эмне себептен сен юрист боюнча эле алып кете бербейсиң, айлык маянан десек, жок, мен туура эмес тандаган экенмин дейт. Мен булардан чоңураак муундар.
Албетте, сиз дагы туура айтып кеттиңиз да, ошентип окутуп, чокутуп, юристтикти бүтүргөндөн кийин анын арасынан деле жанагы кимиси күчтүү болсо, жөндөмдүү болсо, ошолор эле суурулуп чыгып юрист болбосо, жана башында балким факультеттердин ар кандай азгырыгы менен же ата энесинин таасири менен тандап алгандар же аны эптеп кете албай калышат экен. Мен бир сөзүм бар эле, айта кетсем, бүт баарыгы сөзүң оюңа кошулам, бирок мамлекеттин функциясы, кызматы, бир нече кызматы бар да. Биринчи кызматы бул биздин ден соолукту карап, бизди коопсуздук карап, анан дагы бир кызматы бар, бизге билим берүү кызматы бар. Окуучулар отурасыңар, мектепте бекер окуйсуңар. Эми акчаңар болсо, баягы частный школаларда окуган бул башка нерсе. Дагы бир кызматы бар. Бул жогорку окуу жайларга шарт түзүп берүү кызматы бар. Ал деле өтө. Бирок ушул эки кызматтын ортосунда бир кандайдыр бир байланыш бар да. На самом деле буну бизнес деп койсо болот да. Бир сөз менен айткандачы, ошо азыр эле Медер айткандай, силер айткандай келип профориентация өтөм деп, ошол өздөрүнө студент кылып, ар бир студент бул деген бир жок дегенде 20 000 сом. На самом деле жок дегенде эң кем. Ооба, бул адам эмес, бул акча. Аны кантип окутуу, бул башка себеби. Мен университетте деле иштегенмин. Эми университеттердин окутуу деңгээли, окутуу программасы азыркы биздин реальный күнгө такыр дал келбейт. Ал жерден ошол дипломду берет, чыгат, көрсөң сен болсо такыр башка нерсени окуган болгон болосуң да. Рахмат сизге. Анда эмесе азыр биз кезекти сюжетке берели. Атайын биз каарман алып даярдап келдик эле. Ал кантип кесип тандап окуп калган учурда эмне иш кылат? Ошол боюнча анан талкууну улантабыз. Төлөгөн Атамбеков 27 жашта, кесиби программист. Бирок ал учурда өз алдынча той студиясын ачып иштеп жатат. Кесибинен такыр башка тармакта иштеп жатканына маянанын аздыгы себеп болгон. Азыркы күндө чыгармачыл чөйрөгө аралашып, өзү жактырган өнөрү менен турмуш тиричилигин өткөрүп келүүдө. Болушун билгенимде мен мурда эле ушул операторскийге эле, ушул режиссерскийге окуйт элем. Же болбосо өзүм да мына журналист тарабына азыркы учурда бир аз кызыгып атам. Может, ушу журналистикке тапшырат билем дегендей да. Азыр бул кесип менен мен азыр өзүмө кеңири жеткизип, ушу бир аз кредиттерибиз бар, кредитимди кенен жабып, ушу кенен өзүмө кенен иштетем бул жерден. Эгер өзүм кесибим менен иштей турган болсом, азыр мисалга жумуш издесем чыгат өзүм кесибим боюнча. Кааласам банктан чыгат, кааласам телевидениеден, көп жерден тапсам болот жумушту. Просто ал жактан зарплата аз, анан бул жактан мен кеңири жеткизем өзүмө. Ал эми экинчи каарманыбыз Бекболот Жаныбек уулу учурда орто кесиптик лицейде ширетүүчү багытында билим алууда. Жогорку билимге кызыгуусу болгон менен жакшы жашоо үчүн ушул кесипти өзү туура деп тандаганын айтат. Мен бул жакка келгениме 2 жыл болду. Мурда келгениме 2 жыл мурда бул кесипке кызыкпайт болчумун. Өзү шартка байланыштуу, өзү мурда кичине кийинки кезинде прокурор болгум келчү. Эмне дегенде ал себеби Кыргызстанды өнүктүрөйүн деп, мындай коррупцияны жок кылайын деп, ушундай оюм бар болчу ниеттерим. Ал шартка байланыштуу ошол жакка тапшырып калдым. Мурда кызыкпачумун. Бул жакка келгенде мастерибиз Малигай, жогору Малигай кызыктырды. Бул жакты бүткөндөн кийин келечекте Россияга кетейин, эми өзүм ушу кесип менен үй-бүлөм багып, ал жактан дагы кичине окуп, музыкальный окусам деген ниетим бар. Кыргызстанда жаштардын көпчүлүгү жогорку окуу жайларды бүтүп, өз адистиги менен иштебей калууда. Педагогдордун пикиринде азыр жаштар жакшы маян алуу үчүн сөзсүз жогорку билим алуунун зарылчылыгы жок экенин түшүнө башташты. Орто кесиптик лицейдин окутуучулары да азыркы тапта кыска мөөнөттүү кесиптик окуу жайларга талап жогору экенин баса белгилейт. Бизде кыздар көбүнчө өз каалоосу менен да келишет, кээ бир кыздарды заставить этип да келишет. Бирок ошол кыздар көбүнчө заставить этип келген кыздар, мисалы үчүн мен былтыркы группамды айтып өтсөм, бир Айпери деген кыз бар болчу, ал вообще эле кызыкпайт эле да ушул кесип лицейге. Анан бирден бир неси кызыгып кетти. Милиция болом деген кыз Шведияда иштеп, азыр Бишкекте фабрикада иштеп жатат. Өтө жакшы иштеп жатат. Өзүнө мына ушундай бизде бүтүп кеткен эмедеги
машиналардан алды үйүнөчү. Эми жакында мен реставрация ачам, андан кийин дагы өзүнүн бир немелери бар экен да, максат коюп. Ал менен биз байланышып турабыз да, 2 жылга чейин байланышабыз бүтүп кеткен кыздар менен. Адистердин айтымында жыл өткөн сайын жогорку билимдүү жаштардын көпчүлүгү жумушсуздардын катарын толуктоодо. Мындан улам жаштардын агымы кесиптик билим алууга ооп жатат. Оператор болгон бала боюнча айтсак, оператор болгон чындыгында азыр бизде мына информатика, программист окууларды бүткөндөн кийин көпчүлүгү чындыгында мындай айлыгы көп жумуштарга программисттердин, башкалардын көпчүлүгү башка чет мамлекеттерге же болбосо чака частный фирмаларга, жеке фирмаларга иштеп кетип атышат. Мына информатика мугалими болуп бүткөн адам деле азыр компьютерди жакшы өздөштүргөндүн айынан ошолордон башка кесипти тандап калып. Азыр бирок бизде мурдакы убактарда эми билим берүү боюнча айтып келсем, мурдакы убактарда 7-класс, 9-класстарга бериле турган информатика сабак азыр кеңейтилип 5-класстан баштап бериле баштаган. Бирок азыр бизде бул боюнча кадрлар чындыгында жетишпейт. Мен өзүм информатика мугалими болгондугуна байланыштуу айтып жатканым, жетишсе да келе турган мектептеги аз айлыкка келгиси келбейт аларчы. Алар деген көзү жетет, компьютер, техниканы жакшы өздөштүрүп билгендигине байланыштуу аны башка жумушка тартып кеткен болот. Экинчи баланы карап көрсөм, чындыгында азыр деле анын ою чачыранды го. Дагы деле бир кесипке, бир чечимге келе элек бала го деп ойлойм. Себеби ал деген бул жерде тура калат. Ошол ар бир кесип ардактуу, эгер анын майын чыгара иштесе, анын көзү жетип, кызыгып өздөштүрсө, юрист болуп, башка болуп отурган адамдар деле азыр мындай болуп калат да, юристтикти бүтүп, канчалаган параларды берип бир жумушка кирет экен. Андыгында азыр мен уккан маалыматыма караганда кирет экен, дагы ошол берген парасын актап бүтө электе анын ордуна башканы алып келип коюшат экен. Бул дагы кандайдыр бир бизнес экен. Эми кайсыл жаат экенин айтпайм. Мен досум, юристти бүткөн досум жумушка сүйлөшөйүн дегенде ушундай нерселер, маалыматтарга ээ болдум. Биз ошол жерден дагы бир инфографика даярдадык эле. Бул жерде биз Кыргызстанда кайсы кесип суроо талапка жогору деп атайын маалымат алганбыз. Көрөлү. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин маалыматына алайык, өлкөнүн эмгек базарында суроо талап жогору болуп жаткан адистердин рейтингин жарыялоону эп көрдүк. Кыргызстанда суроо талап күч болгон кесиптер: дарыгер, тигүүчү, мугалим, геолог, IT адиси, мал доктор, ашпозчу. Аталган көрсөткүч жеке ишканалар менен мамлекеттик мекемелердин суроо талабынын негизинде аныкталды. Кесиптик окуу жайлары менен жогорку окуу жайлар ушул адистерге көбүрөөк абитуриенттерди тартууга аракет кылышат. Мынакей өзүңүздөр көрдүңүздөр, анан суроо талап күч болгон кесиптер бул ошо сиздердин бүтүрүүчүлөргө аябай көп экен да. Негизинен туура айтасыз. Бул себептен да биздин кесиптик окуу жайлар бул азыркы заман талабы болуп атат. Мисалы үчүн азыр ошол эле биздин окуу жайда бүткөн окуучулар өзүгө жеке ишкана ачып туруп, ошол жерден эмеректерин жыгачтанын балдары өздөрүгө частный ишканаларды ачып, тигүүчү кыздарыбыз мисалы үчүн өздөрү жекече бир тигүү секторун ачып, сварщиктер боло турган болсо өздөрү деле жеке үйүнүн бурчуга кичинекей бир цех ачып алып туруп, бир сварка кыла турган болсо, мисалы үчүн майнасы жогору болот. Рахмат. Биз азыр учурда ушул университеттерде билим алып жаткан студенттерден да чакырдык эле. Сиздер айтсаңыздар, кантип тандап калдыңыздар эле кесибиңиздерди? Анан азыр оюңуздар өзгөрдүбү же болбосо туура тандадым деп эле окуп келе жатасыздарбы? Саламатсыздарбы? Алгач эле ушул биздин кесипке университеттерден тааныш ага эжекелер сунушташкан. Ушундай кесиптер бар. Ушул азыркы учурда ошол эле юрист же дарыгер же финансист көбөйүп кетти деп, анан бизге ошол эле өзүбүздүн ушул кесипти тандасаңар, ушуга азыркы учурда Кыргызстанда суроо талап жогору деп сунушташкан. Мисалы кайсыны сунуштаган? Анан сиз кайсыда окуйсуз? Мисалы финансист же болбосо ошол эле мугалим же кесиптик лицей. Мен өзүм жеке инженер геодезис тармагында окуйм. Кантип тандап калдыңыз эле? Бул негизи бул тармакта билим алгандар аз
кызыккандар деле аз. Бул тармакка негизинен мен кичинекей эле кезимде жерди өздөштүрүү, жер тармагында өзүмдүн жеке кызыгууларым пайда болгон, анан ушул кесип жеткирди деп ойлойм. Мен бул жерде мына митке кирип адашып калып балага карап айтайын дегеним, мен өзүм ошондой болгом. Себеби мен убагында кичинемден мен юрист болом деп ойлочумун. Бирок барып туруп бул юристке болгон адамдарда иш жок болгондугуна байланыштуу мен келдим, бюджетке өтөм деп балым жетип келгенде мен филфакты тандайын дегем. Себеби мен чындыгында башкалар менен сүйлөшкөнгө, башкаларга жакшы жөндөмүм бар, аны өзүм памдагам. Бирок биз башкы корпуска келгенде, ушул жерден бир агай чыккан, агай чыгып, кыскасы апама мүмкүн болушунча өздөрү мактаганда, чындыгындачы мактап, бул информатикага ошого окусаңыз, келечекте Кудай кааласа, азыр компьютерлештирилген заман келип атат, 10 жыл мурун айткан неме да. Компьютерлештирилген заман келип атат, жок дегенде өзүнө бир веб-касса ачып отуруп алат деген. Ошол маалда ушул сөздү айткан чынында компьютер мененчи. Дегенде анан дагы бир немеси, мен спортко катышканым байланыштуу ошол маалда. Ошол боюнча тартып кирип кеткен, ал агай өзү билген. Себеби биз мектепке айыл жергесине барган, ошол агай ошондо уккан эле. Ошол үчүн тартып кирип кеткен дагы мен чындыгында информатикага кирип кайыл болдум дагы. Ушул информатика компьютерди өздөштүрөм го деп киргенимде эң жаман көргөм чындыгында математика сабагын жаман көрчүмүн да. Анын айтканда бул жерге киргенимде математиканын 4, геометриянын 2 түрүн өткөндөн кийин мен уже кызыгуум таштадым. Сендей болуп, мен дагы уже көзүм жетпей баштады дагы. Кызыгуу мектепте мен эң алдыңкы окуучу болгом, ошондой болгондо да бул жерге келгенден кийин кызыгуум ташталды. Себеби мен өзүмө баягы орусча айтканда не в своем круге болуп сезип калдым да. Ал жак меники эмес депчи. Ошодон анан өздөрү айтмакчы, өздөрү кабыл алган боюнча спортко алек болуп жүрө бергем. Анын айтканда ошол менен болдум. Бирок кийинчерээк практикалап же болбосо математика азайгандан кийин гана өздөштүрүп кеттим десем болот. Калган убакыт. Рахмат. Мынакей, урматтуу биздин конокторубуз, сиздерге дагы мен суроо узаткым келип атат. Жогоруда бир каарманыбызды көрдүк. Ал бюджетке карап, нар жак бер жак жагдайларга карап, программист кесибин аркалап калган экен. Учурда ушул кыйналып атам. Анан мындай студенттер жалгыз эмес болсо керек, дагы башка бар. Андан кийин эле дагы бир катышуучубуз айтып кетти, өзүнүн тандоосу, каалоосу депчи. Бирок ошол баланын, ошол окуучунун, бүтүрүүчүнүн тандоосуна, каалоосуна ар кайсы факторлор таасир этип коюп атканын, алар өзү менин оюм деп ойлогону менен ал орусча айтканда подсознательно бирөөнүн таңоолоосу болуп атканын сезе албай атышат. Мындай жагдайдан биз кантип чыгабыз, кантип куткарып калабыз десем дагы болот биздин бүтүрүүчүлөрдү. Туура багыт көргөзүп. Биз айрыкча мен жаштардын өкүлү болгондуктан мен улуу муундан айырмалангым келет. Бизде хайт эткенди билет, жамандаганды жаман, начар дегенди. Биз бирок прогрессивдүү жаштар болушуп, биз сунуш беришибизге чечүү жолдорун. Мен биринчи сунуш берер элем. Биз финансылык жактан, бюджет жактан чындыгында билим берүү министрлигине оор бул кесип тандоо боюнча атайын бир адистер даярдап, сабактар кирсе ар бир сабак бул акча. Ошондуктан биз коомдук башталгычта билим берүү министрлиги окуу мектептерге ошо бардык жок эле дегенде бир райондук деңгээлде, шаардык деңгээлде атайын бир демилгелүү топторду түзүп, мугалимдерден ушундай бир кесип тандоо багытында иш алып бара турган бир кадрлар даярдаш керек, окутуулардан өткөрүп, ошол адамдар мына эл аралык уюмдар, бейөкмөт уюмдар деле, ал Кыргызстандын баары эмес, ал болгону бир 5-6 адам кыдырып жетип мектептерге ушу түшүндүрүү иштерин биринчи түшүндүрүү иштеринен башташыбыз керек, ушундай кадрлар даярдашыбыз керек. Экинчи маселе, биздин мугалимдер менен ата-энелердин ортосундагы жана окуучу деген 3 система иштеш керек. Биз жанагы финансылык маселени айтып атпайбызбы? Бирок биз тойго таап атпайбы биздин ата-энелер акчанычы? Кредит алып болсо дагы, ломбардка коюп болсо дагы, же болбосо сиз айткан акыркы уюн сатып болсо дагы тойду өткөрүп атпайбы? Же болбосо бир бука сатып алса, аларга көрүнүп турат, бул бука турат, кородо байланып, сатсам акча депчи. Бирок баласына 30 000 контракт төлөсө акчанын каяка кеткени көзүнө көрүнбөй калып атат дагы, келечекке инвестиция кылып атканын түшүнбөй атат да. Демек биз ата-энелерге ушул баланга билим берүү жана келечекке балага инвестиция кылуу канчалык маанилүү экенин пропагандалашыбыз керек. Буга мен ойлойм, мына Ты медиага окшогон каналдар, башка да каналдар, азыр бизде элдин көпчүлүгү телеканалдарды көрөт, айрыкча улуу муун. Ушу телеканалдар аркылуу билим берүүнүн баалуулугу канчалык деңгээлде экенин түшүндүрүү иштерин биз бардыгыбыз жүргүзүшкө, бул бир гана билим берүү министрлигинин же мектептердин же окуу жайлардын милдети эмес да.
Рахмат, мен да оюмду бөлүшүп кетсем, ушул Медербек аябай жакшы сунуштарды айтты, бирок мен ошентсе да айтып коюшум керек. Жогоруда айтылган сунуштар бизде системалуу иш алып барылып атат. Бирок баягы ийгиликке канаттанып калгандан кийин андан кийин ийгилик болбойт дегендей. Чындыгында мен жогоруда айтып кеттим, кайталап айткым, кээ бир жерде формалдуу жүрүп жатат. Биз ошону баягы сапатын жакшыртканга дагы бир аракеттерин көрө беришибиз керек. Анан бул ата энелер жөнүндө кичине сөз козголуп калды. Ата энелер жөнүндө айтардан мурда мен бир мурдагы эгемендүүлүк, учурдагы эгемендүүлүк доордогу Кыргызстан жана өткөл мезгилиндеги менен азыркын салыштыра кетсек, ошо өткөл мезгилде айрыкча биздин ошол 11-классты бүтүп аткан учурларыбызга туш келди да. Таанышың болсо, акчаң болсо гана баягы бир жерге барып орношо аласың деген стереотип өтө сиңип калган да. Биз ошондон азыркы учурда айла мындай арылышыбыз керек милдеттүү түрдө. Анткени азыркы учурда жеке секторлор көбөйдү. Жеке сектор ал тааныш билишке карабайт. Ал сапатка карайт. Демек, мынау кесип мода дегенден арылып биз кайсы кесипти мындай жактырсак, өзүбүз ошого жөндөмүз болсо, кызыксак, ошонун сапаттуу кадр болуп чыгышыбыз керек келечекте. Мынакей урматтуу телегөрүүчүлөр, биздин бүгүнкү туура кесип тандоо боюнча ачык талкуубуз дагы аягына чыкты. Албетте биз көпчүлүгү ушул бүтүрүүчүлөрдүн ата энелерине жана алардын өздөрүнө болушунча атайын адистерден кеп кеңештерди алып бергенге аракет кылдык. Бирок кантсе дагы тандоо өзүңүздөрдө, андыктан сөзсүз түрдө балаңыздын жөндөмүнө, анын кызыгуусуна карап, эч кандай фактордун кандай деп айтсак, таасирисиз өзүнө кесип тандап бергенге көмөктөшөсүз деген үмүттөбүз. Ошону менен бирге эле окуучуларыбызга дагы айта кете турган нерсебиз, кесип бул биз жогоруда айтып кеткендей эле өмүр бою сизди коштоп жүрө турган жана башкача айтканда кээде тагдырыңызды буруп кое турган нерсе. Андыктан туура кесип тандап алыңыздар. Сиздерге ийгилик каалайбыз. Ушуну менен ачык талкуубуз аягына чыкты. Көрүшкөнчө аман болуңуздар. Бүгүнкү ачык талкуу берүүсүндө мен өзүмдүн келечектеги кесибиме чоң мотивация жана идеялар аркылуу өзүмдүн кесибимде мыкты адис болууга шыктандырды. Бүгүнкү талкуу өтө жакшы өтү деп ойлоймун. Эмне дегенде бүгүнкү агайларыбыз, эжекелерибиз жакшы советтерди берди бизге. Бүгүнкү шоуго чоң рахмат деп айтам. Бүгүн өзүмө өтө көп жакшы нерселерди алдым деп ойлойм.